Саламатсыңарбы? Бүгүн көптөн улантып, көп токтотуп эми экинчи сабакка баштадым. Экинчи сабакта биз заттардын абалдары жөнүндө өтөбүз. Заттын абалдары. Заттын абалдары дегенде силер уже өзүңөр байкап койдуңар окшойт, эмне жөнүндө болорун. Заттар булар 3 абалда болот. Негизинде булар катуу абалда, суюк жана үчүнчүсү газ. Газ абалындагылар. Катууга биринчи эле оюбузга келген дейли, мисалы ташты тартып көрөйлү. Мындай таш болсо, билбейм, катуу таш. Суюкка бул жерде бир стакан тартайлы. Ичинде мунун берде меркалары бар. Мунун ичинде суу менен толгон стакан болсун. Ичинде суу бар. Суюк суу. Газга болсо табигый газды алалы, метанды алалы, CH4-тү. Булар газдар мындай учуп турат дейли. Бул үчөөнүн эмне айырмалап турат? Катуулар, катуу болгондо таштар мисалы бир жерин алайлы дагы, мындай бир жерден тоголоктон кичине жерини чоңойтуп микроскоп менен карай турган болсок, мунун ичинде мындай нерсе көрөбүз. Атомдорду көрөбүз. Жана бул атомдор белгилүү бир ордердейт англисче, белгилүү бир катар менен, белгилүү бир түзүм менен, структура менен жайгашканда булар мисалы ушундай катуу болот. Эми ушундай атомдор бири-бирине жакын жайгашып турат. Суунукун ала турган болсок, бир жерин кичине чоңойтуп туруп карай турган болсок микроскоп менен дагы, бул жерде дагы ошол эле суунун молекулалары, ар бир атомдордон турса молекулалар ушундай аралыкта болот деп коелу. Бул чоңойтуп караганыбызда ошол жерди. Эми бул газдын бир жерин алып туруп, кичине бир бөлүгүн алып туруп, аны чоңойтуп карай турган болсок, ал жерде дагы мындай атомдор жүрөт. Кандай айырмачылык байкалып турат? Биз жон сезгенде билебиз, эмне катуу. Таш катуу, парта катуу, кагаз катуу, суу суюк, сүт, май, соктор болсун да башка нерселер. Газдарга табигый газ, биз аба газдардан турат, кычкылтек, көмүрүшкыл газы дейбиз да башкалар. Буларды илимий термин менен айырмалай турган болсок, катуу заттардын арасындагы, катуу затты түзгөн атомдордун арасындагы аралык, өзүңөр байкап турасыңар, булар арасы өтө аз, аралыктары кыска. Бул катуу зат болуп белгиленет. Себеп дегенде булар тыгыз жайгашкан да. Суюк заттарда байкагандай эле өзүңөр көрүп турасыңар, бул жерде аралыгы узагыраак бири-биринен бир аз. Газдарда дагы узак. Бул жерде ар биринин арасы булар көп тыгыз эмес жайгашкан да. Тыгыздык боюнча эсептесең бул тыгыздыгы эң чоң, орточо, кичине болуп туруп, ошондуктан булар бири-бирине канча тыгыз жайланышса, ошончо катуу болот, ошончолук оор болот дагы. Катуулар көбүнчө мисалы абада, жерде турат. Суюктар дагы жерде, кээ бир газдар абадан жеңил газдар бар, абадан оор газдар бар. Бул көбүнчө газдар оор деп, жеңил деп койсок, мынтип учуп турат. Негизги заттардын арасындагы, абалдардын арасындагы айырмачылык ушундан байкалат. Эми кийинки сабакта болсо, биз заттардын тыгыздыктары жөнүндө бир аз маалымат алып кетебиз. Бул жерде ушуну менен бул видео соңуна чыкты.